Кыргыз сомунун 30 жылдыгына арналган нумизматикалык көргөзмө байыркы жана азыркы монеталар, башкача айтканда тыйындар коюлган. Сом 1993 жылдын 10 майында Кыргызстандын аймагында мыйзамдуу валюта катары кабыл алынган. Сом постсоветтик аймактагы рубльдон кийинки эң биринчи валюта болуп эсептелинет. В этом году Кыргызская республика отмечает 30-летие нашей... Кыргыз сомунун 30 жылдыгына арналган нумизматикалык көргөзмөгө дүйнөнүн 170 өлкөсү катышып, жаштарды финансылык сабаттуулукка үйрөтүүнү үндөйт. Көргөзмө 2 бөлүктөн турат. Кыргызстандын аймагындагы орто кылымга таандык жүгүртүүгө берилген тыйындар коюлган. Алар баалуу жана аз санда болгондуктан биз үчүн чоң тарых. Ошондой өткөн кылымдын 90-жылдардагы акча кризиси болгондо ар бир мекеменин өзүнүн акчасын чыгара баштаган. Алар жөн гана кагазга басылып чыгып, мекеменин мөөрү басылган. Ошол убакта жөн эле кагаз болсо, азыр Кыргыз сомунун тарыхы десек болот. Бул узун күмүш куймак сом деп аталат. Ал 14-кылымга таандык. Мына ушундан улам Кыргыз Республикасынын улуттук валютасына анын аты берилген. Көргөзмөгө 8-кылымдан тартып бүгүнкү күнгө чейин Кыргызстандын аймагындагы акча жүгүртүү тарыхы чагылдырылган. Дело в том, что 30-летие празднования нашей национальной валюты очень таким случайным, наверное, способом совпало с другой датой. 1300 лет денежного обращения на территории Кыргызстана. Кыргыз сомуна 30 жыл толду. Ошондой эле Кыргызстандын аймагында акча жүгүртүүгө быйыл туура 1300 жыл болду. Бул маанилүү тарыхый датага утурлай, мен көп жылдан бери кыргыз нумизматикасын изилдеп, түргеш тыйындары тууралуу көп маалымат топтогом. Алардын колдонуусу тууралуу китеп жазгам. Бул тыйындар Кыргызстандын аймагында 2000 жылы табылган. Сүлүк тыйындары ошол доордогу Кытай-Кыргыз дипломатиялык мамилелери тууралуу айтып турат. Тыйындардын жүгүртүүсү бул ошол доордогу саясий стабилдүүлүк жөнүндө маалымат берип турат. 30 жыл аралыгында улуттук валюта стабилдүүлүккө ээ болуп, жарашыктуу жасалгада басылып жатты. Учурдагы жүгүртүүдөгү улуттук валютабыздан Асан Үсөндүн бардык түстөрүн табууга болот. Кыргыз акчалары 100% кебестен жасалган. Кыргыз акчасынын көрүнүшү кандай болуусу керек экени Улуттук банк Илимдер академиясы, президент жана премьер-министр тарабынан чечилет. Эл аралык банкноттук коомчулук 5000 сомду эң кооз акчалардын бири катары тааныган. Сомдун 30дан ашык коргоочу элементтери бар. Аларды Улуттук банк сыр катары айтпай келет. Акчанын жана тыйындын баркы мезгил эпоха алмашкан сайын өсүп турат экен. Бул нумизматиканын мыйзамы. Менин колумдагы 5 тыйын, 5 копеек деп жазылып турат. 1933 жылы аз гана өлчөмдө чыккан экен. Бүгүн мына 2023 жылы анын баасы 18.000 сом болду. Айтарыбыз, азыркы акчаларды туура пайдаланып, барктап, акчанын баасын билишибиз керек. Нуркыз Караева, Данияр Амантуров, Улуттук биринчи канал, Замана студиясы.